Assalomu alaykum. Wildmaster bo'yicha rusifikatsiya bo'yicha emede Telegramda Wildmaster VM Motor degan gruppa barda. Men kompyuterda kompyuterdan girdim. Ошолга киргенден кийин ал жерде прошивкалар бар. V6 боюнча, EX5 боюнча ушуга киргенде закрепленное сообщение бар ал жердечи. Ушул закрепленное сообщенияны ачканда мына чыгат. Ушул кандай кылыш керек? Ал жердечи. Ошол жерде подробно жазылган. Ушуларды кылгандан кийин, мен видео тарттым, ошол видеону кылыш керек, русификация боюнча. Подробно жазылган эмес бул жердечи, көбү түшүнбөйт да. Ушуну кылгандан кийин эле русификация болуп калат деп ойлошот да. Жок, андай болбойт. Ошол русификациянын отдельный папкасын жөнөткөн, жана могул жерде видеосу дагы бар өзү. Ушул жерден издесеңер чыгат. Бирок ошол видеодо дагы көбү түшүнбөй атат да, ошон үчүн ошого берки экинчи видеону тартканмын. В общем, биринчи ушуну кылыш керек. Анан мына 17149 деген, эгерде прошивка болбой койсо, мына 17149 деген прошивканы кылыш керек. Коюш керек. Биринчи. Мына ушул жерде айткандай кылыш керек да.